Саламатсыңарбы балдар? Биз математика сабагында эки орунду санга бөлүү темасын өтүп жатабыз. Бүгүн бул теманы андан ары улантабыз. Бизге кызыктуу мисалдар берилген. Биринчи ошол мисалдарды чогуу чыгаралы. Биринчи, бирди өзүнө өзүн 100 жолу көбөйтсө канча болот? Кана ойлонуп көргүлөчү. Ооба, силер таптыңар. Бирди өзүнө өзүн 100 жолу көбөйтсө, 1 келип чыгат. Экинчи, чоң апа 63 жашта, ал эми небереси андан 7 эсе кичүү. Небереси канча жашта? Туура, небереси 9 жашта. Үчүнчү, эң чоң 2 орундуу сандан эң кичине 2 орундуу санды кемит. Силер таптыңар. Эң чоң 2 орундуу сан бул 99, эң кичине 2 орундуу сан 10. Экөөнүн айырмасы 89. Төртүнчү, нан 24 сом турат. Ушундай эле 2 нан канча турат? Туура, 48 сом турат. Бешинчи, 1 сомдун жарымын 5ке бөл. Таптыңарбы? Туура, 10 тыйын. Аны кантип таптык? 1 сомдун жарымы. Демек 1 сомдо 100 тыйын бар. 100 тыйындын жарымы 50 тыйын. Аны 5ке бөлүш керек. Демек 50-нү 5ке бөлсөк 10 тыйын. Мисалдардын чыгарылыштарын байка. 2 сом 30 тыйын көбөйтүү 25. Силер өзүңөр байкадыңар балдар. Бул аттуу сандарды көбөйтүү. Биз буга чейин аттуу сандарды кошуу жана кемитүүнү билебиз. Эми бүгүн биз аттуу сандарды көбөйтүүнү үйрөнөбүз. Демек, аттуу сандарды көбөйтүүдө эң биринчи аларды майдалап алабыз. 2 сом 30 тыйын. Балдар, силер билесиңер, 1 сомдо 100 тыйын бар. Демек, 2 сомду 100 тыйынга көбөйтүп, 30 тыйынды кошуп коебуз. 200 тыйынга 30 тыйынды кошсок, 230 тыйын. Эми 230ду 25ке көбөйтөбүз. Биринчи 5ке көбөйтө алабыз бирдике. 230ду 5ке көбөйтсөк, 1150. Андан кийин ондугуна 2ге көбөйтөбүз. Ондуктун алдына жазабыз. 230ду 2ге көбөйтсөк 460. Алардын суммасын табабыз. 5750 тыйын. Эми тыйынды сомго айландырабыз. Же болбосо ирилетебиз. 57 сом 50 тыйын. Кийинки мисалды байкадыңар балдар. Демек, бул бөлүүгө карата берилген. 20 дециметр 9 сантиметр бөлүү 11. 20 дециметр 9 сантиметрди майдалайбыз. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Демек, 20 дециметрди 10го көбөйтүп, 9 сантиметрди кошобуз. 209 сантиметр. 209 сантиметрди 11ге бөлөбүз. Бөлүүнү балдар силер билесиңер, мамыча түрүндө жазып алабыз. Бөлүү жогорку разрядтан башталат. Демек, эң биринчи биз 20-ны 11ге бөлөбүз. 1ден беребиз 11, 20дан 11ди кемитсек 9, 9 жетпейт. 9 бирдикти түшүрүп алабыз. 99 болуш үчүн 11ге 9дан беребиз. Демек, 9ду 11ге көбөйтсөк 99. 99дан 99ду кемитсек 0. 19 сантиметр келип чыкты. 19 сантиметрди ирилетебиз. 1 дециметр 9 сантиметр. Түшүндүңөрбү балдар? Демек, аттуу сандарды көбөйтүү жана бөлүүдө чоң бирдиктерди майдалап, бирдей атка келтирип алып, амалды аткаруу керек. Бул жерде аттуу сандар менен болгон амалдар берилген. Силер түшүндүңөр, ошондуктан кийинки амалдарды өзүңөр чыгарып көргүлөчү. Силер чыгардыңар.
Эми келгиле буларды текшерели. 1 километр 200 метр. Демек, биринчи чыгаруудан мурун биз майдалап алабыз. Туура метрге айландырабыз. 1 километр 200 метр бул 1200 метр. 1200 метрди 4кө көбөйтөбүз. 4800 метр. 4800 метрди ирилетебиз. 4 километр 800 метр. Кийинкини карайлы. 4 метр 15 сантиметр. Сантиметрге майдалайбыз. 415 сантиметр 25ке көбөйтөбүз. Демек, көбөйтүүдө бирдиктен баштап көбөйтөбүз. 415-ти 5ке көбөйтсөк 2075. Андан кийин 2 ондукка көбөйтөбүз, дагы ондуктун алдына жазабыз. 830. Кошсок суммасы 10375 сантиметр. Ирилетебиз 103 метр 75 сантиметр. Өзүңөр байкагандай эле бул жерде бөлүүгө карата берилген. Кана эми буларды биринчи өзүңөр чыгарып көргүлө. Силер чыгардыңар, эми келгиле текшеребиз. Демек, буларды чыгаруудан мурда силер буларды майдалап алдыңар. 840 сантиметр, демек 3кө бөлөбүз. 3кө бөлгөндө 2ден бересиңер 6, 8ден 6-ны кемсек 2. 2 3кө жетпей 4-тү түшүрүп алабыз. 8ден берсек 24, 24-төн 24-тү кемсек 0, 0-дү бери жазып коебуз тийиндиге. Демек, 280 сантиметр, ирилетсек 2 метр 80 сантиметр. Кийинкиси 4 сантиметр 5 миллиметр. 45 миллиметр 15ке бөлөбүз. Демек, жообу 3 миллиметр. Эми кийинкини карайлы. Бул жерде бизге маселе берилген. Дүкөндө 3 күндө 1500 килограмм кумшекер сатылган. Биринчи күнү кумшекердин 3дөн 1 бөлүгү, экинчи күнү андан 200 килограммга көп кумшекер сатылды. Үчүнчү күнү канча кумшекер сатылган? Бул маселени чыгарууда балдар билебиз. Биринчи кыскача шартын жазып алалы. Демек, бардыгы канча килограмм дейт? 1500 килограмм. Биринчи күнү ал кумшекердин 3дөн 1 бөлүгү сатылган. Экинчи күнү андан 200 килограммга көп. Ал эми биз табышыбыз керек, үчүнчү күнү канча килограмм кумшекер сатылган. Эми чыгаралы. Биринчи күнү канча килограмм кумшекер сатылганын табыш үчүн 1500-тү 3кө бөлсөк 500 килограмм. Бул биринчи күнү сатылган кумшекер. Экинчи күнү андан 200 килограммга көп. Демек, 500-кө 200-тү кошсок 700 килограмм бул экинчи күнү сатылган кумшекер. Үчүнчү күнү канча кумшекер сатылганын табыш үчүн бардыгынан биринчи жана экинчи күнү сатылган кумшекердин санын кемитебиз. Демек, 1500-төн 1200-дү кемитсек 300. Жообу үчүнчү күнү 300 килограмм кумшекер сатылган. Кийинки мисалдар бул бизде теңдемелер берилген. Балдар, мындай теңдемелерди биз көп жолу чыгарганбыз. Бул теңдемелерди чыгарганды силер билесиңер. Кана эми өзүңөр чыгарып көргүлөчү. Силер чыгардыңар. Кана биринчи теңдемени карайлы. Бул кемитүүгө карата берилген теңдеме. Бул жерде белгисиз компоненти кемитүүчү. Балдар, силер билесиңер. Кемитүүчү белгисиз болгон учурда дайыма кемүүчүдөн айырманы кемитебиз. Демек, 34-төн 29-ду кемитсек 5 келип чыгат, текшеребиз. 34-төн 5-ти кемитсек 29. Жообу x барабар 5. Кийинки теңдемени карайлы. Бул бөлүүгө карата берилген теңдеме. Белгисиз компоненти бөлүнүүчү. Биз билебиз, бөлүнүүчү белгисиз болсо, тийиндини бөлүүчүгө көбөйтөбүз. Демек, 9-ду 45-ке көбөйтсөк 405, текшеребиз.
405'ti 45'ke bölsök 9. Жообу x барабар 405. Кийинки бул жерде дагы теңдемелер берилген. Биринчи теңдемени карайлы. Бул жерде белгисиз компонентти бөлүүчү. Балдар силер билесиңер, бөлүүчү белгисиз болгон учурда дайыма бөлүнүүчүнү тииндиге бөлөбүз. 54'тü 6'ga bölsök 9. Tekşeremiz 54'tü 9'ga bölsök 6. Жообу x barabar 9. Keyinki tengdemeni karaylı. Bul tengdeme köbeytүүгө karata berilgen tengdeme. Belgisiz komponenti ekinci köbeytүүчү. Al эми ekinci köbeytүүчү belgisiz болгон учурда köbeytүндүүнү birinci köbeytүүчүгө bölөбүz. 171'di 19'ga bölsök 9. Tekşeremiz 19'du 9'ga köbeytsök 171. Жообу x barabar 9. Keyinki misalдарды карайлы. Бул жерде аттуу сандар менен болгон амалдар. Өзүңөр байкагандай эле, бул жерде кошууга карата берилген. Буларды силер чыгарганды билесиңер. Кана өзүңөр чыгарып көргүлөчү. Эми келгиле текшерели. 72 килограмм 300 граммды, демек бул жерде балдар биз майдалап алабыз. 72300 граммга кошобуз 5900 грамм. Кошсок 78200 грамм. Ирилетебиз 78 килограмм 200 грамм. Кийинкиси кемитүүгө карата берилген. 7500 метрден 3800 метрди кемитсек 3700 метр. Ирилетсек 3 километр 700 метр. Кийинкиси бул жерде дагы кемитүүгө карата берилген. Кана силер өзүңөр кемитип көргүлөчү. Андан кийин чогуу текшерели. Силер чыгардыңар, эми текшерели. 1808 сантиметрден 950 сантиметрди кемитсек 858 сантиметр. Ирилетебиз 8 метр 58 сантиметр. Кийинкиси бул жерде бизге кошууга карата берилген. Демек 168 тыйынга 580 тыйынды кошсок 748 тыйын. Ирилетсек 7 сом 48 тыйын. Бул жерде бөлүүгө карата берилген. Кана буларды силер чыгарасыңар. Өзүңөр чыгаргыла. Чыгарып бүттүңөрбү? Эми чогуу текшерели. 203'tü 7'ge bölөбүз. 203'tü 7'ge bölgөндө, демек биринчи 20'га бөлөбүз. 2'ден беребиз 14. 20'дан 14'тü кемитсек 6. 6 7'ge жетпейт. 3'tü түшүрүп алабыз. 63 болуш үчүн 9'дан беребиз. 63'тен 63'tü кемитсек 0. 29 келип чыгат. 270'ti 9'ga bölөлү. Демек 2 жетпейт. 27'ni 9'ga bölөбүз. 3'төн беребиз 27. Ал эми 0'дү биз тииндиге жазып коебуз. 30. 16'ны 39'ga көбөйтөбүз. Биринчи 1'дике көбөйтөбүз. 9'ga көбөйтсөк 144. Экинчи 10'дугуна көбөйтүп 10'дуктун алдына жазабыз. 48. Экөөнүн суммасы 624. 540'ты 6'га бөлөбүз. 9'дан беребиз 54. 0'дү болсо тииндиге жазып коебуз. 90. Бул мисалдарды да кана өзүңөр чыгаргыла. Чыгарып бүттүңөрбү? Эми текшерели. 75'ti 60'га көбөйтүүдө 0'гө көңүл бурбай эле 6'га көбөйтүп алсак 450. 1 0 бар, 1 0'дү кошуп коебуз. 4500. 85'ti 17'ge bölsök 5 келип чыгат. 11'ti 25'ge көбөйтөбүз. 275. 45'ti 15'ge bölsök 3 келип чыгат. Эми бул маселени карап көргүлө. Мен 15 мисалды 5 минутада чыгарам. 20 минутада мен мындай мисалдан канчаны чыгара алам?
Кана ойлонуп чыгарып көргүлөчү. Силер чыгардыңар. Келгиле эми текшерели. Демек 5 минутада 15 мисал чыгарса, биз табышыбыз керек экен 20 минутада канча мисал чыгарат. Чыгарабыз. 15-ти 5-ке бөлсөк 3, демек 1 минутада чыгарылган мисалдардын саны. 1 минутада 3 мисал чыгарат экен. Анда 20 минутада канча мисал чыгарарын табыш үчүн 20-ны 3-кө бөлсөк 60. Жообу демек 20 минутада мен мындай мисалдан 60 мисал чыгара алам. Балдар, бүгүн биз силер менен аттуу сандарды көбөйтүү жана бөлүүнү түшүндүк. Аттуу сандарды көбөйтүү жана бөлүү үчүн биринчи чоң бирдиктерди майдалайбыз. Экинчи бирдей аттуу санга келтиребиз. Үчүнчү көбөйтүп же бөлүп коебуз. Үйгө тапшырма 990 номер. Бул тапшырмалар тестте берилген. Ошол тестти толтургула. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактарда жолугушканча сак саламатта калгыла.